жанашырлардын бүткүл республикалык кеңешин ачып жатып, ушуга утурлай, ушуга улай бизден сырттан дагы тектеш элдерибизден коноктор келиптир. Бул Якутия Республикасынын өкүлдөрү, Арктика Маданият институтунун окутуучулары жана студенттери, ошол менен бирге Алтай Республикасынын өкүлү, кайчы жана якут элинин колоңкосуктары. Эми ар бир элдин өзүңүздөр билесиздер, айтуучусунун өзүнүн аталышы бар. Бизде илгери жомокчу деп келген, азыр манасчы дейбиз. Якуттар болсо колоңкосук дейт, Алтай эли кайчы дейт. Анда эмесе Эркун Андреевич, Диана Тимофеевна, Алмаз Егембердиев, кезек сиздерде. Ebireyin tuğlarım esen bersin Kudayım, elem selem bolsun de, pesen namır bolsun de, hedil kük etkençe kezende basa yol bolsun. Hop kuru yok kuru yok kuru yok tenne. Hop kuru yok kuru yok kuru yok tenne. Hop kuru yok kuru yok kuru yok tenne. Hop kuru yok kuru yok tenne. Ay çoğurradın namini, hiki boru tayıldın işidi
Аны көйлей берді тұрған ези, артып қалды барған ези жоқ болды. Жара шешін жарар қызы қоласын күшіне алып еді, ақсары адына меніп, оротайға қырына жықты қоласын күшіне бере тұтты, емді ішінде бір көрір болуды. Екі өзігі білетерінде, екі туының қолтығында, қанша малбаты қолға тұтқан, қанша мал бетін қабырған, қан кеші күрутаған. Hurmatlı konuklar, bugün Kırgızstan eli Manas günün belgilep oturadi. Mından tuğra 9 yıl murda 2013 yıldın 4 dekabrında Kırgız elin batırdık Manas sayfasının üçiltigi UNESCO'nun adamzatlı materialdık emes madani muraslatın reprezentatiflik dizmesine kattalgan. Albatta buga çeyin dele dünya elleri Manas sayfası menen kaysı bir dengelde tanıştığı bolgon. Biroq 2013 yıldın 4 dekabrında 198 өлkөнүн мүчөлүгүнө кабыл алган Бириккен Улуттар Уюмунун бир бутагы болгон ЮНЕСКО тарабынан Манас адамзаттын руханий мурасы деп расмий таанылып жатат. Мына ошол себепти 4 декабрь күнүн Манас күнү деп белгилеп келебиз. Элдин Манаска болгон тартылуусу жана анын өзгөчө ыйык кубулуш катары тутушу анын кыргыздардын руханий жан азыгы экендигин ырастап турат. Жан азык деген сөз айкашын өзүнчө түшүнүк катары карап жатып, biz kaysi bir el tarafından жаралып кылымдар бою калыптанып келген адамзаттык мааниге ээ, өлбөс өчпөс баалуу руханий маалыматты өзүнө камтыган окууну түшүнөбүз. Эл ага ар дайым кайрылып, андан руханий маалымат, дем кубат, кайрат алып турган. Башкача айтканда, жан азык, жан дүйнө муктаждыгын канааттандыра турган элдик руханият, аккумулятор. Ал эми Манасчы деген ким? Эң оолу, ал Манас айтуу касиетинин алып жүрүүчүсү. Албетте ар бир каалыган кызыгуу арткан адам тексти жактап эле Манасчы өңдөнүп Манас айтууга кудуретти жетет. Жамакчы жакын болуп туруп да Манастын сюжети менен таанышып, өз алдынча окуя кубалап жамактап уйкаштыкка салып да айтса болот. Бирок аны биз Манасчы дей алабызбы? Ушундан улам белгилүү төкмө акын Эстебес Турсуналиевдин бир айтканы эске түшөт. Анда мен 90-жылы филармониянын студиясына тапшырам деп Фрунзеге келген элем. Эстебес Турсуналиев өмүрлүк жары Райкүл жана башка бир катар өнөрпоздор болуп, мен Манас айтканымды уккандан кийин, балам, Манас айтуу оңойлтоң иш эмес. Мен акын болуп туруп, акындыкка салып канча рет Манас айтууга даллат кылсам да Манасчы болуп кете алган жокмун. Манасчылык бул акындык эмес. Жаттап айткандын баары эле Манасчы боло берсе, анда мен деле бак Манасчы болуп кетпейт белем. Турмуш көрсөткөндөй акын болуп кеткен Манасчылар элибизде көп кездешет. Ал эми акындын Манасчы болуп калгандыгын кездештирүү кыйын. Демек маселе Манасчылык касиетинде. Болочок Манасчыга Манасчылык касиет берилгенде гана ал Манасчы болуп кете алат. Каалайбызбы, не каалабайбызбы, бул Манасчылыктын жазылбаган мыйзамы илим тарабынан али далилден элек табигый кубулушу. Ал касиетти тутуп, анан күтүп алуунун да жазылбаган жолдору бар экендигин көпчүлүк билет. Бүгүн бул жерде отургандардын ичинен айрымдарыбыз Манасчылык касиети эмне жана кандай экендигин билмек түгүл жон терибизден өткөрүп, кан жаныбызга сиңиргенбиз. Урматтуу Манасчылар, урматтуу коноктор, азыр кыргыз эли эмес, жалпы адамзат эле эмес, жалпы аалам өзгөрүүгө дуушар болууда. Мурдагы баалуулуктар жокко чыгып, жаңы баалуулуктарды тартуулап турган учур. Мына ушундай шартта, ушундай жагдайда биз азыркы Манасчылар чоң баш Нармантайдын, Балыгооз Келдибектин, Тыныбек Сагынбайдын, Чойке Саякбайдын, Молдоосам Дыйканбайдын, Шапак менен Мамбеттин, Мамбет Аалы менен Алмабектин кече айрымдарыбыз көрүп, колуна суу куюп калган Сейдана, Шаабай, Каба, ыйык туткан Манасчылык касиетинин жолундабызбы? Эгерде андай болсо, азыркы коомдук ордубузду аныктап алсак, оз ыйпабызды белгилеп алсак, өлкөбүздүн улуттук руханий, маданий багытта өнүгүүсү үчүн татыктуу деңгээлде салым кошо алабызбы? Урматтуу Манасчылар, агайын элер, мындай мүнөздөгү суроолорду мен сиздерге эле эмес, өзүмө да берип жатам.
Илимпоз катары да бул суроолорду мен тектеш элдердин эпос айтуучуларына да узаткан элем. Кайсы гана элдин эпос айтуучусу болбосун, ал эң аввалы өз элинин руханий өзөгүн сактоочусу, алып жүрүүчүсү жана жайылтуучусу. Элибиз үчүн да, өлкөбүз үчүн да бул өтө маанилүү. Буга чейин манасчылар башка өнөр ээлеринде эле өлкө жетекчилигине өз талаптарын коюп келген. Алардын эң негизгиси болуп манасчылардын мамлекет өз камкордугуна алышы керек деген талап эле. Бүгүнкү күнү ал маселе чечилип, элибиздин тарыхында биринчи жолу манасчылар үчүн атайын театр ачылды. Дээрлик баардык манасчылар мамлекет тарабынан туруктуу айлык алууга жетишти. Бул өлкөбүз үчүн, элибиз үчүн, манасчылар үчүн да чоң жетишкендик. Эми манасчылар тарабынан элибиздин талабын толук кандуу аткарууга мезгил жетти. Ошондуктан бүгүн Кыргыз Республикасынын Манас улуттук академиясы илимий академиялык мамлекеттик мекеме катары ушул маселелерди манасчылардын талкуусуна коюуну туура көрдү. Ошону менен бирге Манас улуттук академиясы бүгүн өз ишин баштаган манасчылардын бүткүл республикалык кеңеши мындан ары да салттуу түрдө жылына бир жолу расмий өтүп турушун сиздерге сунуш кылат. Албетте мурдагы манасчылардын ар кандай форматтагы жыйындары өтүп келген. Бирок бүгүнкүдөй форматтагы өлкө жетекчилигинин расмий макулдугу менен манасчылардын бүткүл республикалык кеңеши биринчи ирет өтүп жатат. Урматтуу манасчылар, урматтуу коноктор, мен кийинки сөздү Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Байсалов Эдил Жолдубаевичке сунуштайм. Рахмат. Кадырлуу аксакалдар, урматтуу манасчылар, урматтуу академия Манас улуттук академиясынын жамааты жана башчысы таланттуу агай, урматтуу биздин маданият министринин орун басары Түменбай Рахманович, алыскы Якутиядан, бир тууган Алтайыбыздан келген биздин ардактуу коноктор, саламатсыздар, кош келиңиздер. Добро пожаловать. Баарыңыздарды улуттук улуу сыймыгыбыз, таңазалуу дастаныбыз Манас эпосунун күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Дүйнөдөгү бардык мамлекеттер, бардык элдер өзлөрүнүн тарыхый, адабий, руханий мурастарын аздектеп, аларды жайылтуунун, алар менен сыймыктанып, даназа кылуунун камын көрүшөт. Ал улутка руханий жана азык тартуулайт. Кыргыз эли бул жагынан болжолуу эл десек эч жаңылбайбыз. Себеби көлөмү жагынан да, көркөмдүгү жагынан да дүйнө элин таң калтырган, өлбөстүктү, өчпөстүктү тастыктаган, чалкылаган океандай кебес казынага ээбиз. Кыргыз эли бүткүл талантын, чыгармачылык денейлигин, кылымдардан берки кыялын жана эрдикке умтулуусун жазуу адабияты болбогондуктан өзүнүн жазылбаган тарыхы болуп калган ооз-эки чыгармачылыгында сактап келгенбиз. Дал ошол ооз-эки чыгармачылыктын эң бийик үлгүсү Манас. Ал кыргыз элинин тарыхый тагдырын, анын байыркы маданиятын, каада салтын, үрп адатын, адептик жүрүм турумун, үмүтү менен тилектерин, табиғатын, деги эле руханий жана социалдык турмушун тасмадагыдай чагылдырып турат. Манас эпосунан жалаң гана кыргыз элинин турмуш тиричилиги баскан жолу этнографиясын эле байкабастан башка элдер менен болгон карым-катышын да сезе алабыз. Кыргыздын сыймыгын, рухунун туу чокусун, Манас эпосубузду миң сандаган саптарын көкүрөккө гыт куйгандай сактап, биздин күнгө жеткирген манасчыларыбызга таазим кылабыз. Ал эми манасчыларыбыздын 21-чи кылымдагы манасчылык өнөр үчүн эң маанилүү маселелерди көтөрүп кеңешке чогулганы мыкты Демирге Самалов, Демиргелчи катары Манас улуттук академиясына ыраазычылык билдирип кетким келет. Мындан ары дагы Манас улуттук академиясы менен Кыргыз улуттук Манас театры Манас эпосубузду, манасчылык өнөрдү дүйнөгө жайылтып, урпактан урпакка кемитпей, ыйык сактап жеткирет деген үмүтүбүз чоң. Рахмат көңүлүңүздөргө. Рахмат Эдил Жолдубаевич.
Biz бүгүнкү кеңешибизге жогорку кеңештин депутаттарын да чакырганбыз. Анын ичинде Талиева Камила Абдразаковна ал элге депутат катары белгилүү болсо, коомдук ишмер катары белгилүү болсо, манасчылар жана Манас дүйнөсүнө, Манас таануучуларга ал Манас таануучу катары белгилүү. Жалал Келимдердин кандидаты учурунда Молдокеева Сейдина Молдокеева апабызды иликтеп изилдеп, ал кишинин вариантын кагазга түшүргөн адамдардын бири болгон. Ал киши белгилүү бир себептер менен келе алган жок. Биз кийинки сөздү Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, туризм жана спорт министрлигинин министринин орун басары Колдошов мырзага сөз беребиз. Арбаңыздар, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу Эдил Жолдубаевич, урматтуу Таланталы Алымбекович. Биринчи кезекте баарыңыздарды эртеңки Манас күнү менен мен чын жүрөктөн куттуктаймын министрликтин атынан. Ошондой эле бүгүн биринчи жолу манасчылардын бүткүл республикалык кеңеши старт алып отурат. Андыктан мен ушул уюштуруучуларга, Манас улуттук академиясына, Кыргыз улуттук Манас театрына мен министрликтин атынан алкыш айтамын. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, буга чейин деле кыргыздардын эзелтен бери Манас эпосуна, Манас айтуучуларга болгон сый-урмат өзгөчө болуп келген. Анткени дайым манасчыларды элге тааныштырганда бул манасчы, бул Манас айтат деген бир өзгөчө сый-урмат аздиктеп келген. Бүгүн да мына Кудай буйруса, Кудайга шүгүр дешибиз керек. Анткени бир мезгилдерде манасчылар ар кай тарапта өз алдынча чыгармачылыгын өркүнөтүп жүрсө, мына бүгүн бир эмес бир нече Манас эпосуна байланыштуу манасчыларга, төкмакындарга, дегеле өнөр адамдарына байланыштуу маселелерге өкмөт мамлекетибиз дайымдай камкордук ала баштады. Жогору жакта Таланталага өзү айтып кеткендей, манасчылардын бир баарлашканга, бир жерде отуруп бир изилдегенге Манас академиясын түзүп берди, Манас улуттук театрын түзүп берди. Бул деген бул чоң чыгармачылыкка, Манас эпосуна болгон сый-урмат деп эсептейм. Андан сырткары бүгүн ушул биздин күнөстүү өлкөбүзгө келген конокторго дагы мен ыраазычылык билдирем. Баардыгыңыздар куш келипсиздер. Эми Манас эпосу боюнча Манас эпосуна арналган атайы бир сайтты өз алдынча бир окумуштуу Данияр Карабаев деген жигит Манас эпосу боюнча бир сайт түзүп, ошого эмгектерди жарыялап жүрөт. Андан башка да бир топ изилдөөчүлөрүбүз өз алдынча эмгектерди жасайт. Мен эми бир жагынан Маданият министрлигинин өкүлү катары, экинчи жагынан бир өз алдынча бир чыгармачыл инсан катары бир ой жүгүртүүнүн чегинде бир нерсени айткым келип атат. Мүмкүн ортого кемчилик болсо толуктарсыздар, кошумча айтарсыздар. Биз дайым Манас эпосун буга чейин Герцендин тарткан сүрөтү боюнча Манастын образын чагылдырып алганбыз. Мен ойлойт элем, биздин кыргыз сүрөтчүлөрү дагы бир Манасты кайрадан Манас алып жүрүүчүлөрдүн угуму менен Манасты айкөл Манас катары, Манасты дипломат катары, Манасты гуманист катары, Манасты бир жол башчы катары бир Манастын жаңыча бир образын дагы чыгарсак жакшы болот эле. Анткени биз дайым эле Манасты бир тараптуу карап койгондой болобуз да. Чыгармачылыктын эми чеги жок. Манасчылар дайым өздөрүнүн вариантында ар түрдүү окуяларды айткан менен сүрөтчүлөр, акындар, муну изилдөөчүлөр дагы өз алдынча изденсе жакшы болот эле деген ойдомун. Ал эми бул Манас улуттук академиясы менен Манас улуттук Кыргыз улуттук Манас театры бири-бирине бир эли шакак болуп, бирөөсү жалаң манасчылар менен Манас театрын алып кетсе, Манас улуттук академиясы Манас эпосуна байланыштуу изилдөөлөрдү жүргүзсө, бул эми өтө актуалдуу деп ойлойм. Мына Якутиядан келген конокторубуз менен биргеликте көчмөн элдеринин маданиятында, көчмөн элдеринин баатырдык эпосторунда көптөгөн окшоштуктар бар. Ошол эле мезгилде орток эпосторубуз дагы көп экендиги бул белгилүү. Жогору жакта мен алдыда айткым келип атат. Мына кече жакында гана Гиннестин рекорддор китебине биздин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Манасчы Рыспай Исаковдун узакка Манас айтуу категориясы менен катталышы, анын кече сертификаты келип, урматтуу президентибиз кабыл алып, улуттук тарых музейине тапшырылды. Бул болсо дагы биздин манасчыларыбызга болгон жакшы бир көңүл буруу, ошол эле мезгилде манасчыларыбыздын дагы Манасты өркүндөтүү боюнча аракеттери катары эсептегим келет. Мен ар бир манасчыбызга, Манас изилдөөчүлөргө, Манаска өмүрүн арнагандарга, билимин арнаган инсандарга мен терең ыраазычылык билдирем.
эгемендүү Кыргызстаныбызда дайым өзүбүздүн маданиятыбыз, өзүбүздүн искусствобуз дайым даңктала берсин, бийиктей берсин. Бүгүнкү жыйынга ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Кийинки куттуктоо сөзү Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Манас эли коомдук фондунун төрагасы Асан Жакшылыковго берилет. Урматтуу коноктор, баарыңыздарды ушул Манас майрамы менен бирарды куттуктап кетким келет. Ылайым ушул Манас касиети эл журтубузду жигөө болсун, ишибиз өргө кетсин, пейилибиз оңолсун, ушундай жакшылыктарга ийрөө туруп түз кеңешип жүрөлү. Эми Манас жөнүндө бул жерде жана Талант Адыбакчиевдин докладына негизинен мен кошулам. Туура нерсени айттыңыз. Анан биз ушу Манас деген нерсени, Манас деген аттан баштап ичинде сүңгүгөн адам менен жердин бир касиетин кармап турган феномендик нерсени, көчмөн цивилизациянын негизи болуп турган нерсени, муундан муунга элдин рухун, касиетин өткөрүп жаткан нерсени, келечекке жол көрсөтө турган бир улуу ориялык нерсе жетип атканын биз баамдап гана келе атабыз. Албетте туюм сезим чоң нерсе. Бирок муну биздин окумуштуулар акылмандык менен, даанышмандык менен керек болсо, Кудайым эгер ыраа кылса, ориялык касиет менен ушул феноменди ача турган мезгил келди. Ошого биз чын дилибизден тиренишибиз керек, бата тилеп коюшубуз керек. Себеби биз Манас касиетин түшүнбөсөк, Кыргыздын бул жарык дүйнөдөгү жашап жаткан миссиясын түшүнбөйбүз деп ойлойм. Мына биз илгерки манасчылардын атын гана билебиз, затын боолголоп келатабыз. Ошо боолгологон нерсеге мен өзүм Саякбай атанын колуна суу куюп койгон тирүү манасын уккан кишимин. Сагынбай атаны өзү көрбөй калдым. Каба атаны көрдүм, кийинки манасчыларды көрдүм. Эми кептин баары Арстанбектин эки манасчы жөнүндө мүнөздөмөсү бар. Туурабы, Талант Адыбакчиевич? Ошол Акылбек менен Келдибекти мүнөздөйт. Ошол Арстанбек Улуузалкардын ошол эки манасчы жөнүндө айтканы. Анан Балыгооздун Кыргыз тарыхы менен байыркы деги уускандын доорунан кийинки Кыргыз эли чачылып кеткенге чейинки тарыхын көрсөткөн Санжыра божомолунан бери келатып, карап отурсак, бул манасчылардын кандай күч экенин, кандай энциклопедист экенин, кандай миссия менен келгендигин байкап түшүнүүгө болот. Ошондо жанагы эки манасчыны сүрөттөп атып, бул эки манасчынын энергетикасы асман менен жерди бириктирген. Балкыганда көктөн куйулганын манастын байкайсың. Өздөрү жаккан мештей кызарып чыкканын байкайбыз. Демек, ушул касиетке азыркы манасчылар умтулушун мен кааларды. Буга жетиш оңой эмес. Буга жалгаш керек. Өзү айткандай, манасчыларды билесиңер, Саякбай атабыз түш көргөн, жанагы Орто Токойдун жанынан Каны Кейнеге жолугуп, оосуна тагуу салган. Аны мен айтып аткан жокмун. Аны эң чоң эстетик биздин Кыргызстанда Азиз Салиев белгилеп кетип атат. Азиз Салиев белгилегенден кийин, демек, мындай бир чоң изилдене турган көрүнүш бар экенин, ошол нерсеге биздин манасчылар умтулбаса, ара жолдо кала тургандыгын
сезиш керек. Ал эми манасчынын ара жолдо калышы чоң трагедия. Жеке өзүн эмес, эл үчүн дагы чоң трагедия. Анан бул экинчибиздин бир белгилеп айтып, бүгүнкү куттуктоого кошуп, сиздер менен чогуу жүргөн адам катары Манас кимдики деген маселеге жооп беришибиз керек. Эгер биз Манас кимдики экенин түшүнбөсөк, Манастын кусуру уруп кетиш ыктымал, Манастын баркына жетпей калышыбыз ыктымал. Ошол эле манасчылардан баштап, эл журтубуз баштап. Менимче Манас жараткандын өзүнүкү. Манастыкы, Манастын өзүнүкү. Анан ошол жараткандын ушул ыйыктыгын аламдан сурап алган Бакай Кошой атабыз сыяктуу Олия Зада Кыргыздын кутун кармаган кишилердин бата тилеги, жалпы элдин бата тилеги. Ошол үчүн бизде айтылат да Кыргызда. Жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт. Ошол улуу адамдар, ошол аламга үнү жеткен, касиетин сандаган адамдардын ичинен жактырган Бакай Кошойлор Манасты тилеп алгандан кийин бул элдики деп толук бойдон айтсак болот. Элдики деген сөздү чейин академияда 56-жылы укмушту да айтырашып билесиздер. Жаңгыз ошондо Манаска көптөгөн эпостор жайлап келип, Манасты жайлайбыз деген бүткүл союздук чоң аракет болгон. Ошол аракетти Манас элдики деген сөз менен сактап калгандыгыбызды биз жадыбыздан чыгарбашыбыз керек. Манас элдики, Манасчыныкы эмес, окумуштуунуку эмес, же Манас өкмөттүкү да эмес, же Манас аркылуу өзүнүн кадыр баркын көтөрөм деген туура чабарлардык эмес. Манас элдики. Жок дегенде аламдыкы экенин тансак дагы Манас элдики деген улуу касиетти биз танбашыбыз керек, муну бекем кармашыбыз керек. Буга кесир кылбашыбыз керек. Манасчылдар жанагы Манас айтып жүргөн аткаруучулар элеби? Бизде ошондой жанагы таланталуу Бакчиев айткан улуу манасчылык ишанды бекем кармангандар арабызда барбы? Ошолордун касиетин биз көрүп таанып, жол талашпай багып атабызбы? Манасчылык феномен дегенди дагы байкай жүрүшүбүз керек. Манасчылдар эртең эмне манасчы эмеспи? Анда түш көргөн иш экен анда. Эмне үчүн биз эмне Юнусалиев манасчы эмеспи? Манасчы эмеспи? Жали Садыков манасчы эмеспи? Биз же окумуштуулардан таланттуу Бакчиев Манас жагын айтпай эле. Орозобековалар манасчы эмеспи? Демек, Манасчы деген сөздү менчиктеп албашыбыз керек. Жомарт Кадыр Алиев байкуш Манас деген дейил ачуу. Манастын эстелигин тартсам деп жүрүп өтүп кетти. Ошондуктан мына бул жерде Максут отурат сиздердин араңыздарда Манастын ар бир сөзүнө түнөп, Манасты кара сөзгө айлантып жүргөндөрүнө. Мен кара сөзгө айлантканын чын жакшы көрбөйм, бирок эмгегим баалайм бул ишин. Ошондуктан себеби Манасчы кара сөзгө Манасты ата-бабабыз кара сөз менен калтырган болсо, ара жолдо калмак. Ал эми Мыр деген энциклопедия ушунчалык кызып отуруп канча кылымдар батырган. Ошондуктан мен Манас кимдики деген нерсени таланталы бүгүнкү чогулушубузда кенен талкуулап, анан үчүнчүдөн Манасчы деген сөздүн өзүнө дагы бир белгиле Манас аткаруучуларды деле, Манас роль аткарган Манасты деле ушуларды классификацияга бөлүш керек болуп баратат. Ошон үчүн академия керек.
Ал эми театрдын ачылышын куттуктайбыз. Жаштар ошол жерде иштеп атат. Ошол жерде иштеп аткан жаштарга мындай үзүр каалайбыз. Силер да пейилиңерди кенен ачып, элге манасчыны жеткиргенге, анан ушул академия үчөөңүздөр жана биз эл журтта манас сүйүүчүлөр менен манас үчүн жаныбызды аябагандар менен биргелешип иштеген ишибизди Манас атабызга кыла берели. Быйылкы Манас майрамы актыртай болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу ушу бүгүнкү кеңештин катышуучулары, баарыңыздарга эртеңки улуу менен куттуктайм. Мен эки эле нерсеге токтолгум келип атат. Мен өзүм искусствонун деле адам эмесмин, маданияттын деле адам эмесмин, бирок 10 чакты жылдан бери ушул 20-30 жылы жүрөбүз, ушу Манас боюнчачы. Ушул проблемаларды көтөрүп, анан бул Манас дегенден баардыгыбыз бул чоң аалам. Манас деген бул кыргыз элинин алтын казыгы деп билем да менчи. Бул Манастын орбитасын деле кыргыз эл тегелеп жүрөт. Анан азыр таланттуу ушу 3 жакшынакай бери ушу кеңешке 3 проблеманы көтөрүптүр. Манасчы деген ким, азыр орду, анан келечеги депчи. Мен жеке оюм боюнча мындай да, биз кыргыз эли Манас бул биздин образ жизнибиз болуш керек. Орусча айтсам кечирип коелу, кыргызча айтканда жана айтып атпайбы, туура коелат. Ислам мусулмандар үчүн бул образ жизни. Кыргыздар качан гана Манасты жүрөгүбүз менен сиңип, ошону күнүмдүк турмушубузда пайдаланганда Манастын акылдуулугун, айкөлдүгүн анан өнү өрчүбүз. Мен үчүн айтып атам, убакыт бат эле өтөт экен. Мына 10 чакты жыл мурун биз ушинтип чогулуп, Саякбай фондун түзүп, могу жерде балдар отурат, келбей да калды. Ошол искусство, маданиятка эчтеки эсеси жок эле балдар болчу. Ошондо Саякбай атабыздын 120 жылда өтпөй кала турган болгондо, ошондо азыр мына айтып атпайбызбы, ЮНЕСКОга берилди, Манас кирди да, ошондо чоң салым ошкон Бекстан Жакиевабыз бар эле. Не деген чоң салымдарды ошуп кетти, ал киши өтүп кетти мына. Анан бир эле проблема ошондон бери эле келатат да, мына азыр Кудайга шүгүр, мына чында жакшы көңүл бурулуп атат, анан калп айткан болот, калыс болуш керек. Аябай жакшы мына теги академия болуп атат, театр ачылып атат, баардык шарттар жакшы түзүлүп келатат. Бирок бир нерсе да. Биз манасчылар канча 10 жылдан бери 7 күндө айттырдык, 3 күндө айттырдык, аягында элдер келбей калат экен да. Азыркы Манасты элге таратыш үчүн бөлөк формат керек. Мен Ашым Жакыпбековдун Теңир Манас эмне деген жазылган? Эмне деген керек? Бирок кыргыз элинин трагедиясы эмне? Ошондо бир жакшы инсан чыгарып берип, 80 000 экземпляр. Мен өзүмдүн ишканамды окутайын деп жүрүп, ошол 50 000 жатат үйүндө жөтпөйчү. Мен таппай жүргөм. Бул раритетный китеп 93-жыл чыккан. 50 000 китеп бар экен. Бар экен. Анан мен эптеп көргөндөргө алып подарок этип жумушундагыларга берип, ак китеп да билесиз. Мен ошо 93-жылы чыккан, 94 чыкты го дейм, калбай калсам. 94. Ошондо алып окуп, мен көргөндөр мен бар окуп жүрүшкөн. Алып сүйүнүп, кызым үйүндө экен. Мына талантты билесиз, мен сага айтып бергем. Жагат. Мына агамдын 5 томай сиз чыгардыңыз. Мен сиздикин алып окугам, кара жакшы жазылган. Азыркы заманга бул ушу керек бизге, жанткени Саякбай, Сагынбайдын Манасы бул укмуш керемет дүйнөдө, ага кирсең айдан аяк чыккың келбейт да. Эмне деген сөздөр менен айтылган. Ал азыр биздин заманга ылайык аны элдер жаштар түшүнө албайбы. Азыркы тил менен жазылганды элдер кызыгып алса, анан акырындан тиги Сагынбайга кирет. А Сагынбайдын алып окугандыгын түшүнбөшү мүмкүн. Мына сиздин да эмгегиңиз ушундай бир форматта иштеш керек экен да. Анан манасчылык жөнүндө айтып атпайбы? Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мына манасчылар азыр мына 20-30 мен билген республика боюнча. 50-60 100 болсун. Алар таратат. Бул көбөйөт. Анан бул дагы бир нерсе, Манас жөнүндө бул эми биздин жана айтып атпайбы, бул биздин жашоо турмушубуз болуш керек Манаста. Манас жөнүндө кинолор, манасчылар жөнүндө тартылып атат. Бирок ушунун 10 жылдан бери эле, 20 жылдан бери эле айтып көтөрүп келатабыз. Байкуш Бекстан агам деле ошо менен өтүп кетти. Ал айтты эле, болот деп, анан мен ошо эметип жүрүп, бул биздин борборду Эдил Жолдубаевич, могу Бишкектин Манас кылып котормойчу кыргыз эли оңолбойт. Шаардын казактар бир күндө эле которуп, кайра экинчи күндө эле которуп атат. Бир күн Астана кылат, бир күн Нур-Султан кылат. А эмнеси проблемасы бул? Анан байкуш тиги Бекстан агам айтты, болот деп, тиги казак таба көп сүйлөшүбүз раматтуу, өкөтөн өтүп кетти. 300 000 гол чогултуш керек экен дейт Бекстан агачы. Бекстан ага, сиз көтөрбөйсүзбү деп, сиз мейил баатырсыз.
инициативаны көтөрүлүп Исаевка фонд алабылдар мен 3 айда чогултуп берем 300 000 болду дедим да. Бул эми элементарный нерсе да. Кандай дейсиңер? Туурабы? Бишкек шаарыбыздын эми мунун тарыхына токтолбой койгон мен тарыхчы деле эмес. Бул жөнүндө үй буюмдардын артына коюп калган Сокулук, Бишкек, Карабалта, Токмокто эле. Туурабы? Мен ушундай деп ойлойм. А Манас деген бул эми биз өзүбүз борборубузду Манас кылып койсок, Эдил Жолдубаевич, силер тарыхта каласыңар. Бөлөк иштериңер унутуп алып, эртең эле жамандайт кеткендей баары артыч. А Манас мына ушулар кылып кеткен. Мына Эдил Жолдубаевич кылып кеткен дегенде, өмүр бою алтын тамга менен калат. Кийинки сөздү биз Айкөл Манас коомдук фондунун төрагасы, жазуучу Бактыбек Максутовго беребиз. Француздардын улуу жазуучусу Виктор Гюго айткан экен. Улуу инсандын улуулугу анын бою менен өлчөнбөгөн сыңары, улуттун улуулугу анын элинин саны менен өлчөнбөйт деп. Анын сыңарындай кыргыз эли сан жагынан аз болсо дагы, ээлеген жер аянты кичине болсо дагы, дүйнөлүк маданияттын казынасына Манас эпосундай чоң океан сымал эпосту берип, дүйнөдөгү улуу элдердин катарына кошулуп отурат. Манас бабабыз мында 1000 жыл мурун Бейжиңге туусайган экен. Мына кече жакында биздин бир тууганыбыз Рыспай инибиз Европага туусайып келди. Мына ушуну менен сиздерди куттуктайм. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, дүйнөдө 100 улут бар. 1000 деген тилде сүйлөгөн эл бар. Ошонун ичинен Алла Таала Кыргызга эң бир чоң талантты манасчылык өнөрдү Кыргызга гана тартуулаган экен. Мына ошо 1000 жылдан бери манасчыларыбыз манасын айтып, окумтан токумга жеткирип, мына бүгүнкү күнгө чейин жеткирип отурат. Ошондуктан келе жаткан мына Манас күнү менен коюнуп турам. Анан эми мен деле Манас айтайын деп аракет деле кылган жокмун, анткени Алла Таала мага андай мүмкүнчүлүктү берген эмес экен. Бирок ошончо дагы ошо Манас эпосун мүмкүн болушунча ошо элге журтка жеткирсем, даңазаласам, колуман келсе дүйнөнүн элине жеткирсем деген ниет менен айла кеткенде жана кара сөз вариантын жазганым чын. Ошондуктан мен сиздерге айтарым, ар ким өз колубуздан келишинче Манас эпосун өнүктүрүп, өстүрүп, Манас бабабызды дүйнөгө даңазалайлы деген пикирди айткым келет. Рахмат. Биздин тилектешибиз, санаалашыбыз ушу Бактыр Амановго сөз берсек. Бүгүнкү ушу жыйынга кеңешмeye катышып аткан барлык манасчыларга, барлык конокторго, барлык немелерге, баарыңарга чыгармачылык ийгилик. Мен буга чейинкисине токтолбойм, кыскача эле. Туура айтып атасыздар. Бүгүнкү күндө жакшы иштер болуп атат. Улуттук Манас академиясы ачылып, Манас театры ачылып. Бирок бир нерсени эсиңерге салып коеюн, баарыңар эстей жүргүлө. Мына азыр как раз өкмөт башчысынын орун басары отурат. Негизи эле 2090 жылдардан кийин 2010 жылга чейин, 2012 жылга чейин ортодогу боштукту толтурган, чындап эле өзүнөр айтып аткан мамлекетпи, улуттук илимдер академиясыбы кыла албаган иштерди кылган 2-3 гана коомдук уюм бар. Ушул бүгүн улуттук Манас академиясынын түзүлүшүнө, ушул Манас театрынын түзүлүшүнө, ушундай манасчылардын чоң ийгилик кылып, эл аралык деңгээлге чыгып атканына салым кошкон 2-3 гана коомдук уюм бар Манас боюнча иштеген. Бул Манас Мурас коому, биз муну тааныбашыбыз керек. Асан ага жетектеги Манас эл коому, мен Манас эл коомун айтып атам. Андан кийин мына иштеп аткан, иштеп кеткен, эми ал мен силерге ачык эле айтып коеюн, ал Манас жаштар ордосун Сооронбай Жээнбековдун токтому менен жоюп салган. Бул чындык. Эми ал киши кеткенден кийин жамандаган эмес, бул факт. Ошол 2017-би
2018-жылы декабрдагы, жок 16-жылы декабрда ал кезде премьер-министрдин токтому менен жүргөн. Анан эмнеге жойдум мен ал кезде түшүнгөн эле жокмун, бирок мени кызматтан алышып, анан кийин жоюшкан да. Сен мен барда жое албайт эле деп, маселе ошондо. Экинчиден, жана 3 коомдун да бирөөнү айта кетейин, биз ошо жеке өзүм түзүп, ошо манашчылар менен эле кайра чогуу иштеген Улуу Баян коомдук фонду. Бул 3-4 уюмдук коом ошол 90-жылдардан кийин, мейли 95-тен кийин деп айталы. Манас менге чейин көңүл бурулса керек, ушундай манашчылардын жыйындары өтсө керек. Ортодогу 10-15 жылдагы вакуумду толуктаган ушул 3-4 коомдук уюмду кандай манас изилдөө маселелер болбосун, манасчылардын ийгиликтерин айтуу болбосун, ошондо биз унутпашыбыз абзел. Манас деп дем алып, Манас деп жашап келаткан таланттуу кыргыздын жигиттери эртеңки чоң майрамдар болгон атат. Ошол майрамдар менен мен 200 000 Кыргызстанда жашаган майып адамдардын атынан силерди куттуктайм, жакшылыкты каалайм. Бүгүн 3 декабрь Эдил Жолдубаевич билет Бириккен Улуттар Уюмунун белгилөөсү менен 3 декабрь майыптардын эл аралык күнү болуп белгиленет да. Анан мен ошол маселе боюнча дагы Манас эпосуна байланыштырып бир үзүндү айтып коеюн. 2004-жылы мен эл аралык дудуктардын конференциясын өткөрдүк Бишкекте. Ага Финляндиядан, Австралиядан, Грузиядан, Армениядан, Азербайжандан, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистандан 11 мамлекеттен 100дөй киши келди. Тема бир эле. Дудуктар сүйлөшкөн жандоо тилинин абалы Кыргызстандагы өнүгүү процесси кандай болуп атат. Анан мен ойлонуп туруп, анда Какеев, академик Какеев Аскар Чукутаевич Улуттук университеттин ректору эле. Анан бардым. Аскар Чукутаевич ушундай иш-чара болгон атат. Келип катышып бересизби? Майыптар кандай билим алып атат? Ошо жөнүндө дагы айтып койсоңуз десем, мени Молдоке дер эле. Макул Молдоке барамын деп анан келди. Элдин астына айттым, академик Аскар Чукутаевич Какеев университеттин ректору алдыңарга сүйлөйт десем, чыгып эле урматтуу калктар, меймандар, дудуктардын, дүлөйлөрдүн жандоо тили Кыргызстанда 100 эмес, 100дөгөн жылдар мурда пайда болгон деді. Мен карап турам, кайсакка кетти бул киши десем, анан кийин ошо турганан асман менен кандай да асман менен жериңдин түрөөсүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн шүрөөсүнөн бүткөндөй эле колду чапкылап 10-15 сап Манасты айтып ийип турганан айтты. Көрдүңөрбү? Биздин Манас эпосунда жандоо тилин эл 100дөгөн жылдардан бери пайдаланып келет dedi. Чек мамлекеттер ооздорун ачып, таң калып, ошондон бери дүйнөдө сөз бар. Дудуктардын жандоо тили Кыргызстанда 1000 жылга чукулдап калыптыр. Деп жүрүшөт да. Анан бул Аскар Чукутаевичти мен жакшы сыйлайм, ошон үчүн айтып атпайм. Анан силердин ар бириңер манасчылар, мен улуу кишимин, океансыңар. Мен силердин интервьюларды угамын. Радиодон сүйлөгөндөрүңөр, телевизордон сүйлөгөндөрүңөр угамын. Силер гений экениңерди, океан экениңерди, кыргыз улутунун маңдайына тийип турган күн экениңерди, ар бир кыргыздын жүрөгүн эритип, ички дүйнөсүн байытып өстүрүп турган күндүн нур экениңерди кээде сезбей кетесиңер. Ушуну сезгиле, силерде манасчы болгондон тышкары мунун чоң милдети турат. Кудай алдында, кыргыз улутунун астында, Манас Айкөлдүн арбагынын астында. Ушул милдетиңерди жакшы өткөрүңүздөр. Мен илгери кызматым боюнча бүткүл союздук Азиздер союзунда исполком 21 киши шайланды эле 174 мамлекеттен.
Ошонун мүчөсү катары Түштүк Африка мамлекетинин Кейптаун деген шаарга бардым. Ошондо шарттуу түрдө бөлүп койду экен. Могу Инд океаны могу жерге чейин келет. Бул жерге чейин Атлантика океаны келет. Бизде теплоходко салып ары бери көрсөттү да. Ошондо мен океанды көзүм көрбөсө да мен сезгенмин. Океандын жалкар экенин, океандын ааламды басып турган жаратылыштын дагы бир чекит экенин. Анан бул жерде таланталы Алымбековичке мен ыраазычылыкты айтып атам. Манас улуттук академиясы ушу манасчылардын биринчи республикалык кеңешмесин чогултуп, силерди бириктирип, жаңы деңгээлге чыгалы деп аракети өтө туура болгон. Бул жерде 20-30 манасчы отурасыңар, балдар. 20-30 океан деген эмне деген океан? Бул космос менен жердин остунда чалкып жаткан Манастын океаны, Манас ааламы кылган атасыңар. Ошону улаш керек да. Мен бала кезде, анда көзүм мойлек кезде 5-6 класстан баштап Манас эсиңерде бар да, 64-65 жылдарда көп китеп берем, Манас деген. Көп китеп. Ошол китепти айылдагылар, аксакалдар бая жазуу билбегендери, мен дурса окусам керек, Ургазы, Беккен, Калый деген аталар бар эле. Өрүктүн түбүнө алман түбүнө отуруп албай коротона. Ар биринде ошондо Манас китебин сакалдуулар көтөрүп жүрчү, манасчылар. Ар биринде Манас китеби бар. Анан мени чакырышчы калып берген саат момчада келип сабактан келгенден кийин. Анан отуруп оку дейт. Анан отуруп алып Манасты болушунча кыраатын келтирип аксакалдарга окучумун. Отуруп угушаар эле, токтотуп коюп талкуулашаар эле. Ажар деген илим бар эле, өзүнүн тең байбичелерин чакырат, бирөө жүн тытып отурат, бирөө жеби ийирип атат, бирөө шылырып атат. Ушу 5-6 отуруп алып, алар дагы мени Манас окуп берди. Алар дагы Манас китебин колтугуна салып көтөрүп алып келишчү. Анан мен отуруп, болбосо боор токтоп жатып алып көздөрүмдүн үстүндө. Ушу Манасты окуп берер эле. Манастын күчү аябай жакшы. Илгери чөлдүн мазарларында түнөп, кийин Бийик Асқа Зоонун арасындагы мазарлардын арасында түнөп жүргөн дербиш кыргыздар жашаган калаага түшкөн экен. Түшүп келатып жолдо кезиккен бирөөнү сенин жүрөгүң бар деп өтүп атат. Дагы бирөөнү кезигип сенин жүрөгүң бар деп өтүп. Дагы үчүнчүсүнө кезигип дагы ушу сөздү айтса, жолдун жээгинде сакалы аппакай сакалдуу аксакал киши жолдун жээгинде карап туруп, жанагыны карап турган экен. Анан дербиш тушуна келгенде токтотуп, бийик ата, сиз жана бирөөнү айттыңыз, экинчисине жүрөгүң бар дедиңиз, үчүнчүсүнө да жүрөгүңүз бар дедиңиз, ушуну чечмелеп бериңизчи дегенде дербиш аксакалга айтты, кутмаңар ыя, эгерде ар бир кыргыздын жүрөгү бар болсо, ал өзүнүн элин урматтайт, элин сүйөт. Ал өзүнүн Манасын урматтайт, Манасын сүйөт. Ал мамлекетин, ата мекенин сүйөт деп айткан экен. Силердин улуулугуңарды мен сыйлайм, урматтуу манасчылар. Казактардын бир 4 сап ырын айтып коеюнчу, келип турат. Жакшылар жакшымын деп айта алмайды. Жамандар жакшымын деп айкайлайды. Өмүр бою тоо койнунда өссөк дагы тоолордун бийиктиги байкалмайды дейт. Алмабеков Кубанычбек Касмалиевич, 20-кылымдын залкар манасчыларынын бири Алмабек Тойчубековдун учурунда 1939-жылы Москвадагы Дикадага катышкан. Кол жазмасын Манас улуттук академиясынын кол жазмалар фонотека жана сейрек кездешүүчү баалуу басмалар фондусуна тапшырып бергендиги жана Манас эпосун манасчылык өнөрдү республикалык деңгээлде жайылтууга зор салым кошуп келе жаткан Кыргыз Республикасы маданияттын мыкты кызматкери Алмабеков Кубанычбек Касмалиевичке Манас улуттук академиясынын ардак грамотасы менен сыйланат.
Манас эпосун жана манашчылык өнөрдү дүйнөгө жайылтууга зор салым кошкондугу үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист Исаков Рыспай Рахманович. Манас эпосун жана манашчылык өнөрдү дүйнөгө жайылтууга зор салым кошкондугу үчүн Кыргыз Республикасы маданиятынын мыкты кызматкери Мамадалиев Камил Сагынбекович жакында эле Бразилиядан келди. Аванс катарында Манас эпосун жана манашчылык өнөрдү жайылтууга зор салым кошкондугу үчүн Республикалық және эл аралык фестивалдардын дипломанты Алмаз Эгембердиев учурунда Шаабай, Каба, Сейдена ата-апалар менен бирге жүрүп, ошолордун батасын алып колуна суу куюп жүргөн. Ошол кезде 90-жылдар манасчы жок калганда мына ошол жаш манасчы болгон Алмаз Эгембердиев. Манашчылык өнөрдү республикалык жана эл аралык деңгээлде жигерди даңазалап жаткандыгы үчүн Кыргыз Республикасы маданиятынын мыкты кызматкери Кыргыз улуттук маданият Манас театрынын директору Биймирза уулу Азиз. Abi özümür bilir, sen al var, abi özüm bilir, al. Çok dagı biri var. Talanbekov Nurbek, ошол эле театрдын директорунун орунбасары. Урматтуу туугандар, биз менен жылдар бою кызматташып келген biz bir qatar adamlarga ыраазычылык катыбызды бергибиз келип атат. Ыраазычылыгыбызды эми башка жол менен бере албайбыз. Кулубуз жок деди. Ооба. Биздин маселебизди өзүбүздөн башка эч ким деле чечип бербейт. Айрым учурларда маселелердин жаратуучулар өзүбүз болуп калып атабыз. Ошол маселени өзүбүз түзүп алабыз да, ошол маселени кантип чечебиз деп отуруп калабыз. Ушундай да бар. Анан эми манасчы өзүбүздүн бул маркабызды, статусубузду таттуу көтөрүп алсак деген ой. Жанагы күн тартибине коюлган маселелер деле ошол. Манасчы деген ким жана анын айтуучулук жолу, азыркы манасчылардын коомдогу орду вазыйфасы жана ролу баарыңар окудуңар. Өлкөбүздүн өнүгүүсүндөгү азыркы манасчылардын миссиясы эмнеде? Ооба, биз Саякбай, Балык Ооз, Чойкенин доору менен салыштырсак ал башка, азыр башка мезгил заман. Бирок биз манасчылыктан эле калып атабыз да. Ошо манасчылыктан жүктү алып жүрөбүз да. Анан ошо заманга ылайык, заманга биз кандай болушубуз керек, кандай кылышыбыз керек деген маселелер. Ошол эми мен көп сүйлөй бербейм, мен шарт түзүп берип атам. Болгон менин сунушум ушу, бир катар сунуштарым бар, ошол сунуштарды эске алсаңыздар. Анан жана жогоруда айтылган наам боюнча деген дагы мен аны администрацияга бир ай мурда бергем. Эч кабар жок. Ал көп маселени эми көп убакытты талап кылат экен деп мага жооп берген. Бул эми бер дегендин адаты болуп атат да бизде. Мен ушундан чыксакпы деп атам да. Ооба, бер дейли. Бирок биз да берели да. Биз да берели да. Кечке эле мындай бер деп эле мамлекеттик өкмөттү бер деп эле мындай кечирип коюп саам уйгулай бербей, өзүбүз дагы берели да. Берди да. Театрыбызды ачып берди, айлыгыбызды коюп берди. Айрым бир шарттарды түзүп берди да. 8-өзгө үй бердим, ал жеке адам инсан берип атат, мамлекет эмес. Ушул болуп атат. Анан биз эми качан беребиз? Биз ушул той тополоңдун эле деңгээлинде калабызбы? Тамадалыктын деңгээлинде калабызбы деген маселе турат. Биз манасчы. Ошо манасчы эл бизди жана калкага туура айтат. Кандай ойду айтты, кандай пикирди айтты бизге карата. Анан ошого биз татыктуубузбу? Биз ошону туура алып жүрөбүзбү?
Ушул ой мен модераторлукты башка бирөөгө өткөргүм келет. Калыстык үчүн кимиңер каалайсыңар, ким алып барар чогулушту? Анда мына 35 мүнөт өттү, 34 мүнөт өттү. Сакалды улап берели сөздө. Аксакалыбыз эле назар кылуудан баштайлы. Эми бүгүнкү чогулушка катышуучулар баарыңарды куттуктайм. Баарыңарды сыйдык алгандардын баарын куттуктайм. Бүгүнкү күнү сиздер кут болсун, аман болуңар, чыгармачылык ийгилигиңер арта берсин. Анан мен айтайын деген бир эле чегемесе. Манас болсун, манасчылык. Бул эми манасчылыкты туура эртелеп менен айтып аткан элдин баардыгы ошо менин манасчыларды намазырап кетти. Баарыңа рахмат. Баарын айткан туура. Ошол манастын манасчылардын манасчылай болуп чыгып турганына негизгиси доор өшү, түрткү керек. Өткөн доор, өткөн кылым, өткөн жыр, өткөн заман менен азыркы заманды салыштырып турат. Бүгүнкү күндөгүлөрдүн деңгээлинде салыштырып турат. Манасчылардын деңгээлинде салыштырып турат. Бирок бул жерде бир жакшы нерсе бар. İşenim var, en eskisi işenim yoğurtlaşmamız gerek. Anam, bu manasçı degen ölçü kim? Bu manasçı kantı manasçı olur. Tuğra pişkörü degen var. Ayanalı degenler var, barlar resmiler. Biri bunun arasında o biz dinleyicilerde akımlarda da böyle aytıp koyuyoruz, akımlar manasçı olan ayttığın bilgileri olup kalıyoruz deydi. Yok, akımlar ayavay koyulan manasçı. Tok doğul manasçı. Tok doğul akım manasçı olan. Yeni yok dedim geçtimde akım manasçı olan. Alman bekmenen manasçı, aksı menen tanastaydı. Kök büyülük kanattaydı, kökçü menen manasçıydı. Ne oldu? Yeni aytman manastı. Uşu okşuğun köp daliller var bu akımlar yönünde. Anam, oşul manastın ölçü yönünde aytıp atam, bizden interatkan buğunlar oşun esine çıkarmayıyorsun. Bu o zevkin adaviyat o zevki çıkarmasırakta. Yamaksız manas önüp bey, manastın başartı Jamak olsuna gelmese kayıp manasta aytasın. Kanto aytasın. Akındığın yok olsa kanto aytasın manasta. Oşun üçün bunu jamaktan başlayan akın tökmölük anan narcağı. Je akın bulup geçişi, bir manası olup geçişi oşun. İnsanın özünün tam doğusun doğru. Tuğra, aga manasma oradağı kömek vereceklerimde düştüğü okuyanlar. Oşo boyunca harbi insan şunu çözüm diyor. Bugünkü günde biz manas menen manasçılar menen akımdaki bölüp karağı bulup neyiz koymuşuz gerek, yol vermişiz gerek. Sebebi degende manasçı akımlardan yetkilden çok deneylerden çıkan akım oşul manasçı. Oşul manasçı aytar. Oşul manasçı aytar. Manas degen bunu dünya bu bağrına dur verek. Benim aytam desem oşul demesin boysun, şu niyetim boysun aytar. Hem bugün şu menen söyledim doktorlar bağrına arkaya gidip kalın, ertenki orada bayramlar kutlu olsun. Tamam mı? Akademiya Manas Atalı'nın adını aldı. Talantalı Oğuzbek Azır Alınbek Ağası türü olsa arva grup olsa gerek çoğun iş kıldınız bugün. Men ойлойм бул эң жакшы нерсе. Анан жанагы идеяны мен колдойм, жылда чогулуп турсак, анан жылда ошол өзүбүздүн бетке айтып туура эмес кылган жерлерибиз болсо айтып атпайбы? Ар бир манасчы эле туура жүрүш керек. Силер эталонсуңар деп элдин арасында. Анан кийин мындай устат шакирт деген жүрүп атат азыр. Мына Назакеме Рахмат мектеби бар, көрүп турабыз. Hem dalaylarımız ile hareket kılavatlarız. Birinin üretecek,
bu жагын карашыбыз керек, сөзсүз өзүбүз эле айта бербей, кийинки муңду ойлонушубуз керек, мектептерди ачышыбыз керек. Мына баары эле бул жерде борбордо болуп калды деп, чет жактан да башташыбыз керек болуп атат ошо мектептерди. Ким туура айтып атат, бүт эле баары эле маданият үйгө эле бир жарым саат артисттер келет экен, анан жарым саат манас айтат экен, бүт ошо менен чектелип калып атат деп. Жок, биз эми иштеп атабыз, анан баарыбыз деле ошо дагы аракет кылышыбыз керек, анан манас таанууда туура болуп атат. Мектептерге чыгып атабыз да, суроолорду коюп атабыз. Анан ошо суроолорду дагы эми тереңдетиш керек. Бул жерде эми таланттуу Алымбековичтин да, Рыспай Саковдун дагы эмгеги зор, ушулар түзгөн биринчи эмнелерди. Анан ошону уланта бергенге мен кошуламын. Анан кийин Нурбек могу эмне жагынан сен алып барып жүрбөйсүң ушулардычы. Муну деген эми жылда эле улам эмне бере бербей туура кылып атасыңар. Ар бир биринчи орунду областка, бул областка берип тургула. Бул дагы көп стимул берет экен. Рыспай бир област ала берсе, мен билип атам. Областтар күчтүү, кээ бирлер деген чыкпай калып атпайбы силер талабыңарга жооп берип. Бирок ошого карабай, мына быйыл талас алса, эмне жылы көл алса, анан ош алса, анан бул стимул, бул биринчи орун, могу мектепке барып үйрөнөбүз деген нерселер бар да. Ошону айткым келет. Анан эми ар бирибиз ойлонушубуз керек өзүбүз. Эми биз мурунку муун бизде деген Назакем экөөбүз шартыбыз мындай болгон эмес. Азыр силердин шарттарыңар жакшы. Мына театр турат. Мына академия колдоп атат азыр. Дагы бир топ мына Табылды Актановдун бүгүн эртең көрөбүз го. Мына спектакльге чейин уже жазылып атат. Бул манасчылар жазып атат да. Ошо жактарында ойлонушу керек. Ошонун баары тең элге манас жайылтуу. А мурункудай баягы биздин аталарыбыз күнү түндүк манас айтканда, аны укпай эле коет экен дебеди. Айтпады негиздечи кишичи тиги болот айтты, болот айтты. Эми ар жагында айтышыбыз керек сөзсүз. 7 күн айттырдык, 5 күн айттырдык деп мындан калбаш керек. Бирок баарыңарды деген ушу куттуктайм бүгүнкү күн менен. Анан эми манас атабыздын арбагы колдосун, дагы идеялар болсо жылда айтып турабыз да, пока ушул идеялар менен. Рахмат. Андан кийин жакшы боюнча Алимбай экен. Мына илгери биз ата-бабаларыбыз манасты бүт көрөканы таштап коюп аткан да, бош оту менен киришкен. Биз болсо көп тилдик менен жүрөбүз. Театрда колдоп атат, башка да колдоп атат, айрыктарда чыгарып берди, башканы да колдоп берди. Бирок көп тилдикти таштайлы десе, дагы экинчи жагы маселеси дагы болуп атат. Эми айылда деп жана кишилер айтып кетпеди, айылда караш керек. Айылда жашагандар деле бар, айылда деле көп тилдик менен болуп атат негизи. Биз ошон үчүн мен да айта турган оюм мындай да, эң башкысы марасчы деген эң бага аш тойлордо мурда Сагынбай, Сагынбай аталарыбыз айтып жүрүп, ошол кыдыралы манасчылар айтып жүрүп, ошолордун тебилип чыгып алган ошолор калган да. Биз аш тойлорду азыр айтпай атабыз, эч кандай чакырбай атат. Мындай чоң барекелерде чакырбай атат, башка кылбай атат. Ошондойлорду айтышсак бизде да калат эле, тиги манас бар, бул чыгат эле деп туруп. Ал үчүн биз кандай кылышыбыз керек? Эми ушул маселеге токтолушубуз керек. Эң башкы маселеси бул жерде эми биз өзү чакырылган конок багышы турган үйгө окшош дегендей чакырылгандан кийин барыш керек эмес. Бирок биз жанагы манасчанан түш көрдүк, башка жерде аян көрдүк, ошолор менен калып калыш керек эмес. Терең изилдешибиз керек. Терең 3 томдуктар, 7 томдуктан бүт баарын карап чыгышыбыз керек. Миңибизге сиңириш керек. Ошондо түшкө да кирет, аянда болот, барды болот. Бүт көрдүктү ташташыбыз керек. Эң башкысы. Ошондо чыгып жүзүбүз манасчы болот. Анан манасчынын ролунда орунду аткарабыз. Анан жаштарга да таме бере алабыз ошондо. Мен ушул маселеге токтолгандан кийин дембедем азыр радио, телевидение бар айтып турушубуз керек. Мына биз жакта азыр ошо бир 10-15 мүнөттөн ютубтар ачып атабыз, айтып ушундай аракет кылып, дембедем айтып окуяны башынан мына Сагынбай атабыздан баштап келип, Сагынбай айтат, бүт темаларын бүт айтып, аягына чыгарышыбыз керек. Ошондо сиз баазыр Назакем айткандай жамакчылыгыбыз да болот, акындыгыбыз да болот, манасчылыгыбыз да болот деп ойлойм да. Анан биз жана көрт тилди таштап коюп, же китеп окуса, же башка кылмаса, кантип жаштарга тарбиялайбыз? Кантип жаштарды өртүп алабыз биз? Ошого биз толугу менен киришелик. Мен багы
Bunu nemi tigil Manas teatrı açılıp atkanda aytkam, biz bagın baş teatrda филармония иштейбиз да. Ошол ишти таштайлап дагы, ошол бир сапа толук кылгыла. Баш отуз менен ошого кирип кетели. Бүтүп калган жумуштарды таштайлап. Иск соолугу музыка болсо, музыканы да ташташың керек. Төртү Манас. Ошондо гана биз өчүбүз, болбосо эч кандай өчөбөйбүз биз. Анан ошондо элге жеткиликтүү айтып бере алабыз. Жаштарды тарбиялайбыз ошондо. Мен мынау Алим экен сөзүн улайгам да. Кыдыруу боюнча негизи манасчыны мезгилдерге бир манасчынын бир манасчыга окшобогон өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот. Аны эч ким өз билбейт. Ар бир манасчынын ошол аялдагы өзүнүн кайып дүйнө менен өзүнүн мамилеси да. Анан меникине окшобойт экен деп бирибиз туура эмес көрбөшүбүз керек деп ойлойм. Бул биринчи нерсе. Анан колдон келишинче чындап эле Алымбек айтып аткан маселеде биз жерлерди көбүрөөк кыдырсак. Азыр мүмкүнчүлүктөр түзүлдү да. Манас академиясында да мүмкүнчүлүктөр бар. Манас театрында да мүмкүнчүлүктөр бар. Экөөнү бириктирип туруп эле бир долбоор кылып кыдырым боюнча жана айылда жашаш керек деген нерсеге да кошулойм. Азыр шарт баарында бирдей, айырма жок. Баарыбыз мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланабыз. Мына ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, анан бирок негизги маселе манасчыларда эмес, элде болуп атат да, элге жетпей атат. Биз үнүбүздү көбүрөөк жеткиришибиз керек. Анткени манасчыны жанынан укпайынча Манастын касиетине эл толук ынанбайт. Биз телевизордон, интернеттен, башка жактан айтып коюп атабыз. Ал маалымат гана кетпесе, касиет боюнча, жандуулугу боюнча таасир кетпейт. Мына ушул нерсени эске алышыбыз керек деп ойлойм да. Анан илгеркилерге салыштырып алышыбыз керек. Ар бир доордун өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Сагынбай, Саякбай талаабыздын доору абдан жакшы доор болгон, конкуренция деген болгон эмес. Бизде конкуренция көп. Жалаң манас айтуу менен эле чектелип калбашыбыз керек деп ойлойм. Мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын пайдаланышыбыз керек. Алимбай экенин бир жерине каршы пикиримди айтып аткан жерим ушунда. Жалаң манас менен кетели деп атпайсызбы? Ар бири өзүнчө аркалап жүргөн башка дагы кесиптери бар. Ошол жак менен дагы жайылтып атат. Антпесе бүгүнкү күндө жалаң бир жерге чогулуп алалы дегенде дагы болбойт да. Жанагы Герцен жөнүндө айтып өттү Асан эке, башка жөнүндө ошондой түрдүү түмөн жолдор менен бүгүнкү замандын жетишкендиктери менен жайылтып тааныта беришибиз керек деп ойлойм. Кыскача ушул. Урматтуу манасчылар, силердин бүгүнкү эртеңки майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Талант абага да каршылык билдиребиз ушунча манасчыларга кеңешме чакырып чогултуп турганда. Эми мен айтар элем, ушул менден мурунку сөз кезегин алгандардыкка бүт кошулабыз. Өзүбүздүн доорубузга, өзүбүздүн заманыбызга ылайык биз дагы ошол манасчы болгондон жайылтып кетишибиз керек. Эми шаардабы, айылдабы, анан биз дагы аракет кылып атабыз. Бизде эми айыл жерин эң жөнөкөй айтканда бир жумада 2, кээде 3 жолу көкбөрү тартылат. Ошол түштүк аймагындагы көкбөрү тартылган жерлерде мен манасты айтып жайылтып атам. Андан тышкары дагы окуучулар дагы аракет кылып, үйрөтүп, окуучулар да кызыктырып атабыз. Ал эми Бирок деген жер бар да. Өзгөндө манас айтылат экен, ошол алайда турган бизде айтпайт. Баткенде манас айтылат, биз барбайбыз. Анан алайда дагы манас айтылып калышы мүмкүн, бирок мен корунда айтылбай калышы мүмкүн деген ой болуп атат. Көп жерлерге ынтылып барып калып атабыз. Анан ошондой барганда келдик деп койгула. Барып манас айтып, кошулуп силер бул да манасчы экен деп ээрчип алсак көркүмөрдү бузбайттырбыз. Анан ынтымак менен калыстыкты каалайм. Анан көртүрчүлүк дейт, ошол көртүрчүлүк бул 9-10 миң айлык менен чечилип кетпейт экен, анан башка мал карашыбыз керек, базар ишин кылышыбыз керек. Ошол иштерди да жасап атабыз. Ошол. Мен манасчыларды бала күнүмдө кандай эңсеп, кандай көргүм келип, кандай сүйлөшкүм келсе, ошол сезимдер дагы деле жүрөктө жүрөт. Ал түбөлүк болот деп ойлойм. Коомдо манасчылардын орду ыйык жана бийик, улуу мындай көз караш менен айтылат. Ошону дагы каалайм. Ар бир манасчынын ошондой ыйык,
өзүнүн жан дүйнөсү менен коомду алып жүрүүсүнө тилектешмин. Манасчылык өнөрүндө бирөө бийик, бирөө ылдый, бирөө орто, ал жагы ал өзүнчө кеп, ал ар бир манасчынын өзүнүн жолу, өзүнүн аракети, кайып дүйнөнү, улуу манасчылык жолду туура түшүнүүсү, анын баары манасчынын жеке жан дүйнөсү менен өткөн нерселер. Аны дагы эң негизгиси ушул деп ойлойм. Анткени манасчылык өнөрдө манасты окуп билип алып, анан кайып дүйнөнү тереңинен түшүнбөй калса, бул дагы өксүк болуп калат. Анткени бул көп кырдуу, көп сырдуу, табышмактуу нерсе. Ошондуктан Ыскердин айткандай, бирөөгө ачат экен, бир сырын бирөөгө ачпайт экен, бирөөгө төрт тарабын төк кылып берип коет экен, бирөөгө такыр бербей коет экен. Бирок кандай болсо да бир казанда ысыбагы болсун. Бирок ыйык нерсени көтөрүп алып жүргөндө коомдо элдин көз карашы, пикири ошондой болсун деп тилек кылам. Бул жерде каралуучу маселе ушу манасчынын орду, келечеги, анан бүгүнкү милдети болуп атат. Ошону туура түшүнүп коюшубуз керек. Ал эми Манас театрына бере турган отчеттор, иш аракеттер, пландар, алар өзүнчө сөз болот деп ойлойм. Бул жерде бир азыркы темага, шарттуу азыркы темага жараша сүйлөсөңүздөр туура болот. Анан коомдогу ордун сүйлөсөңүздөр туура болот деп ойлойм. Ошон үчүн мен бир карап Уркаш абаны сагындым, бир карап ошо Сейдин Семетечи энегибизди эстейм. Бир карап ошол Асанкан Жуманалиев агайыбызды эстейм, Шабат Калбаталарды эстейм. Алар коомдо өзүнүн ордун бийик алып жүрө алды, даңаза болуп жүрө алды, нарктуу жүрө алды, бактуу жүрө алды. Ошол эле көч башында Назаркулова мен кичинекей кезимде эңсеп көргүм келип, акыры түшүмдө дагы көрүп, анан өңүмдө көрүп, бирок ичимде дайыма урмат сыйын жүрөгүмдө бийик турат. Мына Назаркул байке башыбызда жүрөт, көп жашасын. Ар бир манасчы ушул манасчыларга болгон ыйыктыкты жүрөгүнө бекем тутса деп ойлойм. Ошол ыйык тутканда касиетин, кайып дүйнөнү мындай жон териси менен өткөргөндө ошондо манасчылык жолдун өзүнө түшкөн болот, өзөгүнө түшкөн болот. Эгерде кайып дүйнөнү манасчы өзү түшүнө албаса, анда бул өксүк. Бул өзүнөн башка эч ким түшүнө албайт анда. Келечеги ушу биз менен бараткан жол. Кийинки муундарга биз тарбия, таалим берип атканда дагы жөн эле бир чыгарма катары эмес, жөн эле бир башка кесиптердин жолунда эмес, ыйыктыгын биринчи түшүндүрсөк, баалуулугун, касиетин биринчи түшүндүрсөк, анан калган айта турган манасты ал өзү жөндөп, өзү аткарып кетет деген ойдомун. Туура жолду көрсөтүшүбүз керек. Биз бабалардын келе жаткан ошол келдебектен тартып бактуу манасчы болуп даңазасы таш жарган, анан кийин жөө манасчы болуп айтылган, эки топко бөлүнгөн айтор улуу манасчылардын жолунда келе жатабыз. Ошол жолду бүгүнкү күндө коомго туура жеткирип, туура даңазалап, аны бир жеңил желпин нерсе менен эмес, дайыма ыйыктыгын, өзүн сактап жүрүүгө мен тилектешмин. Мен манасчылар менен алгач кандай сүйлөшкөндө манасчылардын бир ыйыктыгы, манасчылардын касиети тууралуу, манас дүйнөсүнүн бир уюп жаткан уюткусун сүйлөшчү элек. Мен ошол сөздөрдү сагындым. Ошол сөздөрдү дагы манасчылардан сүйлөшкүм келет. Манасчылык жолду мен ушундай каалайт элем баарыңызга. Рахмат. Сунуштарыбыз деген Замирда жакшы нерсени айтты, мынакей уже ал чечиле баштады варианты. Дейм дегеним, азыркы күндө биз ошол манас дүйнөнү карманган манасчылар катары болуп элге көрүнүп аткандан кийин биз манаска күйүшүбүз керек. Манаска жасалган мамилелерге биз жооп беришибиз керек чын-чынына келгенде. Бул кандай?
Жакында мен өзүбүздүн группада баракчага да жибердим, бирок үн каткан киши болгон жок. Шылдың доллар болуп калыптыр. Манас эпосунда шылдың доллар болуп калыптыр. Демек биз буга күйө албасак анда кантип Манаска күйөбүз? Биз ушундай нерселерге күйүп чыгып кабарлашыбыз керек. Туура эмес жерлерди айтып атат. Шылдың катары. Артисттердин кылган иши болуп атат. Эми ал тааныган эле балдар экен бар экен. Анан бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Экинчи маселебиз ушул манасчылар биз Манаста күйөбүз деп жатабыз, өмүрүбүздү арнап келатабыз. Кудайга шүгүр бала кезибизден мынакей бир топ өмүрүн өткөзүп, карлыкка чейин келип калган агаларыбыз да туруп атат. Бирок мен улуу агаларга эмес, андан кийинки жашырактарга айтайын дегеним, жана бактырмам жакшы сунуштайт, айын жерине жетпей атат дегенчи. Мындай кылалы, манасчылар чындап күйгөн болсо, ротация кылышыбыз керек биз. Ротация кылышыбыз керек. Мен башка областка иштеп көрүшүм керек. Ошондо Манас жайлат. Муну жүрүп атпайбы? Динди жайылтуу үчүн 40 күндөп кетишип атат, жылдап кетишип атат. Эмне үчүн бир жыл бир областка барып иштей албайбыз? Иштешибиз керек. Мына мени бир областка ротация кылсын, мен барайын, иштейин. Анда бирден айлыгыбыз чечилип атабы? Манас театрынан. Демек, ал жактан шарт түзүлсө, аяктын театры менен иштеши эмне кылат? Балдарды тарбиялап, өзүнүн эмгегин ошол жактан тартып келсин. Бул сунуш, ротация. Бул экинчи сунуш. Ал эми үчүнчүсү, бүгүн көргөн көзгө ишенбей кубанып турам. Мынакей 92-93, 94-95 жылдарда жаш манасчылар жок болуп калган, жокко эзе болгон чындыгында. Ошол учурда Шабай атабыздын этегине эрмешип, жакасына жармашып, улуу манасчылар, ошол эле биз сүйлөп аткан Сейден апаларыбыз баш болгон, Каба аталарыбыз баш болгон улуу манасчы аталарыбыздын көрүп, ошолордон үлгү алып калган манасчыларыбыз азыркы күндө көмүскөдө жүргөн. Балким тирлик менен жүргөндүр, биз билбейбиз. Ана өздөрү айтып берет азыр. Ана бул жерден азыр мынакей Егенбердиев Алмаз, анан Молдош Буран, дагы бир манасчы келиш керек эле, ал келбей калыптыр. Байланышкан Төлөгөнов улам. Мына баарыбыз эле билебиз, бирок биз көмүскөгө калтырып аларды аралаштырбай жүрөбүз. Алардын аралашкан катысы бар. Анткени алар манас айтып чоңоюшкан балдар да. Анан ошол балдар азыркы учурда театрдан эмне үчүн албай жатышат? Мен ошону кесе айтып койгум келет да. Буларды киргизишибиз керек. Айрыга. Эми сөзсүз түрдө айтып атпайбызбы, жанагы үй бүлөгө кичине шарт түшкөнгө да жакшы өбөл болуп берет. Бул үчүнчү шартым. Ал эми андан кийин биз мындай жакшы болуп атат кеңешме. Бул кеңешме бир жылда бир эле өтүп койбош керек экен. Бул бир жылда бир өтүп койгон ал аз болуп калат. Биз квартал сайын болсо да чогулушубуз керек. Жасалган иш боюнча эмне кылып атабыз, эмне деп атабыз. Мына ошол боюнча дагы бул ушул кеңешмени бир жылда 3 жолу өткөрүүгө мен суранат элем. Эми акыркы айта турган сөзүм, ошол немеде ар бир областка берилип аткан жанагы манасчылар Манаста татыктуу Манасты айталы. Эгер айта албасак, анда жөн эле коелу. Чындык бул. Анткени себеп дегенде ар бир манасчынын жүжүм турумуна анын үлгү катары болуш керек экен манасчы. Анан өзү манасчы болуп, манасчылыкты жамынып алып, анан ар кандай сөздү сүйлөп, ар кандай нерсени айтуу, шоуга айлантуу, буга да бөгөт коюшубуз керек. Болбойт андай нерсе. Ошон үчүн биз аксакалдарыбызды алдыбызга алып, жанагындай нерсени жазайын. Ротация кылалы. Антпесек иш жүрбөйт. Анан жыйынтыгында өзүңүздөр макулдуңуздар бересиздер, башка маселелер болот. Менин маселелерим ушул азырынча. Мен бул боюнча бир ой айткым келип атат, сунуш кайрадан да. Театр эми өз ишин алып барып атат. Ал деген мамлекеттик иши биринчиден, экинчиден расмий иш, анан мындан сырткары мындай өзүбүздүн ичибизде мындай иштөө комитетинби, же президиумбу, же аксакалдар кеңеши ушул бир 2-3 кишиден бир кандай десем, жоопту адамбы, же ошонун айткан сөзүн кынтыксыз уккан ушундай бир топ болуш керек го дейм да. Бул Манас театрынан сырткары, себеби Манас театры бул мамлекеттин иши, ошол мамлекеттин керек болсо ишин да көзөмөлдөй турган бир
ичибизден дагы топ болуш керек го дейм да. Ошол биздин аякта айтар сөзүбүз. Анан жакында дагы бир маселе болду, анда айта кетейин. Манасчылардын конкурсу болуп өттү. Жакында жаш манасчылардын. Бирок биз кабардар эмеспиз. Группага жарыяланды. Мен сурандым, Байгел бурчунун жазып койгула. Бирок Байгел бурчуну тууралуу фонд болуш керек да, тууралуу мынча байге коюлуш керек деген нерсе айтылыш керек. Анан маалыматыбыз жок болду. Экинчиден, конкурс кайсы күнү өтүп атканын биз уккан да жокпуз, кабарлашкан да жокпуз. И кимдер ал конкурска жеңди, биз аны да билген жокпуз. Тууралуу кандай дейсиздер? Бул баарыбыздын эле маселебиз болгон болуш керек, айтпай турган чыгарбыз. Анан мен угушума караганда, биринчи, экинчине Нурбек менен Айсанды да уктумбу? Иә. Анан үчүн алар театрда жетекчилик кылып отуруп, булар алышып атат. Мен таң калып атам мындай нерсеге. Алар уюштуруучулар да. Ошол үчүн жалпы манасчылар буга киргизишибиз керек болчу. Киргизген жокпуз. Ошол үчүн мындай жасай турган иштерди чогуу кеңешип, ортого салышыбыз керек. Мен бул маселе боюнча Азиз менен Нурбекке да айткам. Мамлекеттин ишин аткарып атып, ошол болгондо да ошол мекеме же уюмдун жетекчиси болуп туруп, ошол акча мен кайдан келген акча экенин билбейм. Миллион дейсизби? Дейсиңби? Мен кайдан келген акча экенин билбейм, бирок ошол академия, ошол мекеме уюштуруп аткан, театр уюштуруп аткандан өздөрү катышпаш керек. Туура. Жетекчи катары. Туура. Катышпаш керек. Бул деген айыптан чоң бардык жагынан одоно ката, уят катышпаш керек болчу. Катышканда дагы анда баш байгелерди албаш керек болчу. Башкаларга өткөрүп бериш керек болчу. Эми бир гана мүмкүнчүлүк ушундай жагдайда, ушундай шартта эртең тапшыра турган болсо, башкаларга берип коюш керек. Биз мода кылып албадык, өзүбүздүн сыйлыгыбыз башка бирөөгө берип, аяшыбызга теге бөлөбүзгө анан жеңибизге же өкүлөт абызга төшөрүп берсеңер болот. Ошондо бир бул абийибиз жабылып турат да, азыр кадам-кадам ката кетирип атабыз. Ката кетирип атабыз. Бизди эл карап турат. Элге кантип жүзүбүздү бурабыз эгерде ушинтип отурсак. Азыр биз манасчымыз кечирип коелу. Башка аталышка ээ болуп калышыбыз мүмкүн. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мындай дейт эмеспи? Кыргызды кыргыз кылган манас беле, же манасты манас кылган кыргыз беле, дүйнө жүзүн заты аты менен багындырган манас уулду төрөдө экен кандай эне деп. Туура, биринчиден Талант агай сизге абдан чоң рахмат. Манастан алыстап кеткениме 20 жылдан ашып кетиптир. Кайра ушул Манас клубуна, Манас уюмуна чакырып аралаштырганыңызга сиздерге миң мертебе рахмат. Жаттаса болот 100 сапты, канткенде болот 1000 сапты дейт. Манас бул жекенин манас айтып манасты жеккирүү эмес, манастын арты менен кыргыз улутун сактап калуу. Бул чоң идеология. Менде да бир жакшы жаңылыктарым бар. Мектеп программасына мен өзүмдүн баламдын классына ушу акыл ордо сыяктуу уюштуруп аттым эле. Ошондо дагы бул манас эпосу, манас темасы жакшы чагылдырылган. Бул программаны өзүм иштеп атам. Буюрса жаңы жылдан кийин жазга жууп бир экзамен бере турган убакта ошону алып чыксамбы деген жакшы тилегим бар. Кыскача ошол айткан сөзүм билимдиктүү жана күчтүү бололу. Рахмат баарыңызга. Биз дагы ошол баягы облустук райондук иш-чараларга катышып атабыз. Шакирттерди тарбиялап атабыз. Анан баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Эртеңки өтө турган иш-чарабыздагы жакшы ийгиликтүү өтсүн демекчимин. Анан бул манас негизи бул меники эмес, биздики эмес. Бул жалпы элдики. Эл үчүн айтат экенбиз. Анан андыктан ошол манасты айтканда ушу Манас атабыздын баркын түшүрбөй айталык. Манаска элибизге жакшы кызмат кылалык. Ошол. Анан мен эмне сунуш айта алам? Мен манасчылар менен аралашып калып атам, кээ бирде аралаштырбай да коюшуп атыр, мындай жактырбай да коюшуп атыр. Анан мен айлыгына деле кызыгып кетпесин. Бирок мен манасты тыштабай, мына Уркаш Мамбеталиев атабызды көрүп калдым. Талант Алгайды кичинекейинен билем. Лагерлерден көрүп жүрдүм.
кандай характер менен тарбияларды кыйкырып баарыбызды немеге неметчи ушул характериңиз дагы деле ошол бойдон экен. Сизге ыраазымын баягы. Анан кийин өзгөрдү. Кабаята ушулардын колуна суу куюп калдым. Мисалы үчүн ушулардын колуна суу куюп, Камил, Өмүрбек бар, бул Самат бар, Асанкан агай, Кулмат баары ушу бир топто аябай жакшы жүрөр элек. Анан кийинчерээк манасчылардын деңгээлине бир-эки аралашып көрсөм, ушул абуразы мага вообще өзүмө туура келген жок. Мындай бир карасаң бир башка, бир карасаң бир башка. Өзүм Кудайдын жакан бармады. Кудай, ушул Манастай Айкөл болгойлу, Манас деген бул Айкөлдүк го десем, биз эми Манас эмеспи дегенде бир-эки суроо айтты ушу. Мен алардын аттарын атабай эле коюм, ушул жерде эле отурат. Биз эми Манас эмеспиз да дейт. Калай Кудай деп мен кетип калдым. Не дейсиң анан кийин? Жок, чын эле. Ушундай эле мен тарына болду, рахмат. Эми ким Уран өзүңдүн оюңдай? Оюңдай. Самат, сенби? Мен жеке оюмда жаштарыбыз өзгөчө. Биздин улуу муундагы жана мен айтып аткан анча-мынча маселелерди кайталабай, бизден дагы мыкты, бизден дагы ынтымактуу болсо жакшы болот. Анткени улуу муундагылар бизден үйлөнкүлөрдө ката көп кетти. Бул ката баарыбызда болду. Ошонун аягы коомчулукка чейин чыкты. Манасчылыкта манасларды ынтымак жок деген жаман пикирлерге чейин айтылды. Бул эми өзү менен калып, не болгон күндө деле манаслардын талаша турган эч нерсеси жок. Манас дүйнөсүнүн ырыскысы баарыбызга жетип, болгону 20га жетпеген манасчы барбыз. Ошол 20га жетпеген манасчы бирин-бири жер-жерге бөлүп, анан кийин анын ар бирине Кудай ар кандай дарамет берген деңгээлине, өзгөчөлүктөрүнө асыла турган болсо, ар бир манасчынын кемчилиги жана артыкчылыгы бар. Кудай Таалам өзү манасчылык өнөрдү бир кең кесири берген. Илимден тилмен айтканда таланттарга жакшы жүрөт. Манасчылык өнөр бир синкреттүү өнөр. Бир нече өнөрлөрдүн туындусу. Ошонун баарын бир адам алып жүрүү бул мүмкүн эмес нерсе, оңой эмес нерсе. Ошон үчүн ар бир манасчынын жеке өзүнө токтолсок, өзгөчөлүктөрү жана кемчиликтери бар. Мен жеке оюмда ошо манасчылык өнөрдү алып, бир кайыкта, бир кемеде жүргөн үчүн бири-бирибизге сый урмат менен мамиле кылсак, анан Ырысбай агай айткан маселе боюнча ар ким ар багытта аңызга салым кошуп атат. Мына биз санайлычы четинен, улуу муундан баштап санайлычы талант аба жок жерде жада калса орусча интервью бере албай калабыз. Илимде өзүнүн эмгегин кылып атат, Ырысбай аке өзүнүн эмгегин кылып атат, Замир аке өзүнүн эмгегин кылып атат, Аксакал болуп Назаркулова баш устап туруп атат, айыл жергесинен улуу башың кичи болуп Алмабек Кубанабалар баш болуп баардык иш-чараларыбызга жетип келип атат. Камил аке дүйнөгө тиги өнөр тартуулагандан баштап Манас ортодо канчадан бери Асанканованын жолун, улуу жолун улантып ошол жерге барганын баарына даават айтып атат. Манастын дааваты. Тиги Молдокенин дааватын деле айтып кое берет, кайкелчи. Манастын дааватын айтып берет. Ошентип мен музыкалык искусство дүйнөсүндө колуман келишинче эмне келсе мен жасап атам. Ушул сыяктуу ар кимдин өзгөчөлүгү бар. Ал эми Азиз менен Нурбек ошол эле Бексултандарга келе турган болсок, төлөбөктөргө Манас таануу аркылуу бизге угарман даярдап берди. Биз моюндашыбыз керек, билим агартуу тармагында булар манасчы болуп, биздей болуп манасчылык өнөр менен элди агартпаса дагы эстетикалык, руханий агартуу багытында Манас дүйнөсүн таанытууда эргеңис иш кылды. Анан мен кубанганым бүгүн биздин катарыбызга мынтип агалар кошулуп атканы Камилдин сунушун колдойм. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ушуларды Манас театрынын катарына кошсок, биз мындан эч кемибейбиз, тескерисинче кадырыбыз артат. Биз 20 манасчы, 15 эле манасчы бар деп качан айтабыз? Көбөйлү. Ошол көбөйгөндө сапатка өтөбүз. Ошо менен Кудай буйрса, биз эң эскиз ынтымактуу болуп турсак, баардык нерсе Манастын ырыскысы кенен жетет. Мен бул менен айтайын деп аткан искусство чөйрөсүндө 2000ге жакын ырчылык өнөрдү алып жүргөн киши бар. Жанагы обондуу куплеттик формада ар биринин ырыскысы бар. Бири-бирин тээ, бири-бирин жербей эле ар кими өз алдынча
элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, элдин уулу, элдин кызы аталып жүрөт. Биз 20 манасчы, мейли 40 бололу, не батпайбызбы? Ар кимдин өзүнүн өзгөчөлүгү бар, ошон үчүн биз ар кимдин өзүнүн өзгөчөлүгүн баалуулуктарын сыйлашыбыз керек. Анан айыл жергесиндеги жана шаардагы манасчылар деген жөнүндө сөз болду. Ушул боюнча келгенде мына Уран мырза, мен ушул жерден айткым келет, эч бир манасчы сиздегилерди кошпой коелу деген ниет жок бизде. Баарыбыз ушул силердин коллективге таланталуу чолпон баш болгон могул жерде отурган, бизди угуп аткан манасларды, укпай аткан тышта кызмат кылган Манас улуттук академиясынын коллективине чоң рахмат айтабыз. Ден соолукта болгула, ишиңер ийгиликтүү болсун, өзүңдүн ишиң ийгиликтүү болуп, ар дайым манас аталарын арбагы колдосун. Жалпы могученде отурган манасчыларыбызга Айкөлдүн арбагы колдоп, барыбыз Айкөл бололу, кошулган, кошулбаган дагы келип кошула турган манасчыларга да ийгилик. Ар кимдин варианты өсө берсин, өнө берсин, дыргыз эл көбөйө берсин, манасчыларыбыз көп болсун. Анан кийин баарынан мурун барыбыз ден соолукта бололу. Аман эсен ынтымакта бололу. Мен Кудайга